башташабыз. Азыркы сабакта болсо биз ушу слайдтар менен ар кандай аракеттерди жүргүзүп, анын ар кандай параметрлерин өзгөрткөнүн карап көрөбүз. Демек, силер Impress программасына киргенде биринчи эле ал жерде азыр мына бул жакта 5 слайд болуп, мына бир эле слайд болуп турат. Эми ушул жерге слайдтарды кантип кошуш керек? Аны кошуунун 3 түрү бар. Мисалы, биринчиси ушу эскиз бөлүгүндөгү терезенин бир слайдты бөлүп алып, биринчи слайдты бөлүп алып, ошол жерден электрон чычканда оң баскычын басып, контекст меню жардамы менен новый слайд дегенди бассак, мынакей жаңы слайд кошулат экен. Новый слайд, кийинки слайд кошулуп атат. Бул биринчи ыкмасы. Экинчиси болсо аспаптар панелинде мынакей слайд деген аспап бар. Ушул аспапты басуу менен биз дагы биринчи слайдка окшошкон слайдтарды кошо алат экенбиз. Ал эми аспаптар панелиндеги слайд деген аспаптын жанындагы жебе эмне кызмат кылат? Бул жебе ошондой эле слайдтарды коюу, бирок биз каалаган макетте. Мисалы үчүн пустой же болбосо бош слайд коюш үчүн мына биринчини тандап алабыз. Анда бош слайд түшөт экен. Ошондой эле, мисалы кандайдыр бир макеттеги слайдты койсок, мисалы 2 блок текст жана блок текст слева деп атат, сол жагында. Муну кое турган болсок, анда мынакей ошол макет боюнча түшөт. Же болбосо дагы мынакей бул жерден мындай макетти тандап алсак болот, жана башка. Мынакей. Мына ушундай жол менен биз слайдтарды кошууга болот экен. Ал эми үчүнчү жол болсо, албетте вставка менюсунан слайд деген менюсун тандап алсак дагы жаңы слайд кошулат экен. Ошондой эле слайдтарды өчүрүү үчүн албетте ушул жерден эскизден эле өчүрсөк болот. Электрон чычкандан оң баскычын басып, мына биринчи слайдты бөлүп алып, анан электрон чычкандан оң баскычын басып, мындан удалить слайд дегенди басабыз. Мынакей. Удалить слайд. Мына ушундай басуу менен биз ал слайдтарды өчүрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Ошондой эле кээ бир учурда слайдтарды жашырып коюу керекчилиги талабы да келип чыгат. Ал учур эмне кылабыз? Жашырып коюу дегенибиз эмне? Мисалы, мынакей бул жердеги слайдты оң жагын басып, электрон чычкандан мындан skryt slide деген меню бар. Эгерде skryt slide дегенди коюп койсок, анда силер слайдтарды демонстрациялоодо бул экинчи слайд көрүнбөйт. Бул кайсы учурларда керек? Мисалы, ушул презентациялык программага окуучуларга ар кандай суроолорду түзүп, анын жообундагы кийинки слайдка түзүп койсоңор, силер ал суроолорду бергенде албетте жообун көрсөтпөшүбүз керек. Ошол учурларда, мисалы, skryt slide деген меню тандап, аны жашырып койсоңор, анда демонстрациялоо учурунда ал слайдтар көрүнбөйт. Ал эми качан силер суроонун жообун беребиз, албетте бул жерге кайра келип, электрон чычкандан оң баскычын басып, показать слайд деп, башкача айтканда жашырылган слайдты кайрадан көргүзүп койсок болот экен. Бул жерден терезелерди дагы башкарсак болот. Мынакей бул жактан эгерде эскиз менен иш талаасынын ортосундагы чекке электрон чычканды алып келсек, мынакей эки жагында жебе болуп калат. Ошол учурда басып туруп, анан кийин оң жагына тартсак, албетте эскиздик терезе чоңоет. Ал эми биздин иш талаасынын терезеси кичирейет. Кайра тескерисинче мына бул жака алып келип кичирейтип койсок болот экен. Ошондой эле бул жердеги кичинекей чекиттер, жебелер эмне кызмат кылат? Муну басуу менен биз эскиздик талааны жоготуп коебуз. Кайра тескерисинче муну дагы бир жолу басуу менен кайрадан биз ошо эскиздик талааны алып келип алсак болот экен. Негизинен слайдтардын ар кандай параметрлерин өзгөртүү боюнча мына ушуларды айтып кетсек болот. Ушуну менен сабак аяктады. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла.